Өтүп бараткан жумада Ош мамлекеттик университетинде кандай жаңылыктар болду? Алдыда айтып беребиз. Саламатсызбы көрөрман, сиздер менен көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Салам достор. Достор, биздин берүүлөрдү Т-Медиа регион жана Ош Мон расмий сайтынан, социалдык баракчалардан көрө аласыздар. Кызыктын баары алдыда, бизден алыстабай туруңуздар. Билесизби, кесиптеш, Ош мамлекеттик университети өнөрлүү, таланттуу студенттерге бай. Алардын бири Нуриза Калышева. Нуриза учурда педагогика, искусство жана журналистика институтунун 2 курсунун студенти. Туура айтасыз, кесиптеш. Нуриза Калышева кесиби боюнча сүрөтчү. Бирок дагы бир өнөрү бар. Сабактан сырткары ал чоподон буюмдарды жасаганга кызыгат. Келиңиз анда Нуризанын тарткан сүрөттөрүн сиздер менен биргеликте Сут Лайв программасында чогуу көрөбүз. Нуриза Калышева Ош Монун көркөм өнөр жана искусство адистигинин 2 курсунун студенти. Сүрөт тартуу анын бала кезинен берки кызыгуусу. Ушул кыялдарын улай ал Корпоратив атындагы балдардын атайын көркөм мектебинде билим алган. Азыркы тапта бул өнөрдү күндөн күнгө өркүндөтүүнүн үстүндө иштеп жатыптыр. Негизи идея күтпөгөн убакытта келет да. Аны атайын бир столго отура алып, ушул мен бүгүндөн баштап тартам, же мына природаны карап тартам деген соң сразу тартылып кете албайсың да. Мындай необычный бир внезапный моментте келет да илхом, идеялар. Ошолор баарын мен бир дептерге жазып коем, интип тартыпчы кичинекей зарисовка кылып унутуп калбаш үчүн. Себеби ал келгенден кийин идея бир 2 сааттан кийин же 15 мүнөттөн кийин уже унутуп калып калат да. Анан кийин ойлойсуң, мен эмне тартайын дедим эле, бир сонун идея келген болчу эле мага деп. Каарманыбыз ишинин рахат аларын айтат. Көп учурда табияттын жандуу элесин түшүрүүнү жактырат. Ал эле эмес сүрөттөрүн атайын буйртма менен тартыргандар да арбын. Мен кичинекей кезимде тартканымда соң кен, коз кен деп көбүнчө ата энелердин досторум айтып коюшат эле. Анан кийин ойлонуп калдым да, буларды сүрөттөрдү сатсам кандай болот экен деп, атайын портреттерди тартып көрдүм. Заказдар келет эле, досторуман көбүнчө, знакомыйларымдан. Анан кийин Инстаграм барак ачкандан кийин уже башка адамдардан келип баштады. Көбүнчө ата энесине портрет заказ кылдырышат, сүйгөн адамына. Буга чейин Нуриза жаш таланттардын сүрөт көргөзмөсүнө катышкан. Азыр бир нече долбоорлордун үстүндө иштеп жатканын билдирди. Саламатчылык. Келдиңби жасаган? Азыр ылайдан буюмдар жасайбыз. Каарманыбыз сүрөт тартуудан тышкары чоподон ар кандай өзгөчө буюмдарды жасап турат. Бирок ага ар дайым эле убактысы болбогондуктан бошогондо гана отурат. Мен ойлойм да, керамиканы жасаш үчүн сүрөт кичине билиш керек да. Себеби бул форманы чыгарыш үчүн мындай пластилинден жасаганда бул сүрөттөй эле да, просто объемныйраак болот. Негизи мага сүрөтчүлүк оңоюраак болот. Мындай сувенирлерди көп көрөт элем да базарларда. Аларды көрүп алгым келип, мен дагы деле алып жүрөм. Сувенирлерим бар үйдө, холодильникте жабыштырып турат. Келечектен көп үмүттөндүргөн Нуризанын чоң сүрөтчү мугалим болсом деген максаттары бар. Ал өзүнүн билимин жаштарга үйрөткүсү келет. Ош мамлекеттик университетинин кесиптик бирлик комитети тууралуу уктуңуз беле? Мына ошолор 5 жыл аралыгында кандай ийгиликтерге жетишти? Кайсыл жумуштар аткарылды? Кесиптешибиз Мээрим Айтмаматова баяндап бермекчи. Ош мамлекеттик университетинин кесиптик бирлик комитети административдик башкаруу, профессордук окутуучулук курамдын кызматкерлерин, аспирант, магистрант, изденүүчүлөр жана студенттерди бириктирген өлкөдөгү эң ири коомдук уюмдардын бири.
Анын тарыхы 1939 жылдан тагыраагы Ош мугалимдер институту түзүлгөн учурдан башталган. Институттун профсоюз комитетинин биринчи курамын 9 окутуучу жана 100гө жакын студент түзгөн. Алгач профсоюз уюму жергиликтүү комитет деп аталган. 1951-жылы мугалимдер институту педагогикалык институт катары кайра түзүлөт. 29 окутуучу, 350 студенттен турган Ош педагогикалык институтунун профсоюз комитети уюшулган. 1951-1955 жылдары окуу жайдын кесиптик бирлик комитетинин алгачкы төрагасы болуп Сыражидин Байбеков иштеген. Анын демилгеси менен профсоюз уюму Алай районунун Гүлча айылындагы балдар үйүн азык-түлүк жана кийим-кечи менен камсыздап турган. Уюмду кимдер жетектеген? 1955-1957 жылдары Приев, 1957-1961 жылдары Абдулина, 1961-1964 жылдары Кравченко, 1964-1968 жылдары Шериев, 1968-1969 жылдары Пирматов, 1969-1971 жылга чейин Штрауфман, 1971-1973 жылдары Өскөн Карашев, 1973-1978 жылдары Жекшеналы Асанбеков, 1978-1983 жылдары Кабылжан Назаров, 1983-1987 жылдары Беймырза Токторалиев, 1987-1999 жылдары Садырбек Абдыгулов, 1999-2004 жылдары Букарбай Иметов, 2004 жылдан 2020 жылга чейин Абдыжапар Акулов иштеген. 1960 жылдары профсоюздун демилгеси менен Арсланбабда институттун жайкы спорттук ден соолукту чыңдоочу лагері уюшулган. Ал жайда студенттер жана кызматкерлер эс алып, ден соолугуна кам көрүшчү. Дал ушул жылдары институттун башкы имаратында жана номер 2 жатаканада ашкана ачылган. 20 окутуучу кала бийлиги тарабынан турак жай менен камсыздалган. Бул аракетте профсоюздун демилгеси менен ишке ашкан. 1970-1980 жылдары уюмдун ишмердиги бир топ жогорулаган. Бардык факультеттерде профсоюздук активисттер шайланып, түзүмдөр иштей баштаган. 1977 жылы 50 орундуу профилактория ачылып, жылына 1200-1300 студент ден соолугун чыңдап турган. Ушул жылдары 17 окутуучу үйлүү болгон. 1992 жылы институт университет статусун алып, профсоюз уюмуда жаңы деңгээлге багытталды. Учурда Ошмунун профсоюз комитети эмгек жамаатын укуктук жана социалдык жактан коргоп келет. Саламаттыкты коргоо, кызматкерлер менен студенттердин эс алуусун уюштуруу чараларын иштеп чыгып сунуштайт. Алардын аткарылышын көзөмөлдөйт. Мунун баары Кыргызстандын профсоюздар жөнүндө, жамааттык келишимдер жөнүндө мыйзамдарында, эмгек кодексинин талаптарына ылайык жана Ошмунун профсоюз менен администрация ортосундагы кабыл алынган жамааттык келишимде көрсөтүлгөн. Комитеттин милдети кандай? Комитет эмгекти коргоп, жумуш шарттарын жакшыртат, илимий педагогикалык чыгармачылыкты жана кызматкерлерди колдойт. Ошону менен бирге эмгек акыны жогорулатуу боюнча да сунуш берет. Негизи профсоюз окуу жайдын материалдык жардамга муктаж мүчөлөрүнө материалдык колдоо көрсөтүп келет. Ошондой эле маданий массалык жана спорттук иш-чараларды уюштурат. 2010 жылдын март айынан баштап студенттик акыйкатчы аппаратынын иштерин профсоюз уюму колдоодо. Алар Ошмудагы ачыктыкты, таза сессияны, студенттердин укуктарын коргоону, аларга сапаттуу билим берүүнү камсыз кылуу боюнча иштерди аткарат. Ушул тапта университеттин Ош шаарында ден соолукту чыңдоочу 2 борбору, Акбуура эс алуу зонасы, Ысык көлдүн жээгинде бир агымда 120 орундуу Үмүт пансионаты бар. Ош облустук комитети тарабынан жыл сайын Ош шаарындагы жогорку окуу жайлар арасында уюштурулган спорттук мелдештерде Ош мамлекеттик университетинин командасы катары менен 6 жолу биринчи орунду ээлеп келет. Профсоюз комитети ректорат менен биргеликте жаңы жылды тосуу 23 февраль, 8 март, Ноороз, май майрамдарын, мугалимдер күнүн, карылар күнүн сыяктуу маданий массалык жана спорттук иш-чараларды биргеликте өткөрүп келе жатат. 5 жыл катары менен окутуучулар жана студенттер арасында бильярд, волейбол, баскетбол, футбол, футзал сыяктуу спорттун башка түрлөрү боюнча да спартакиадалар уюштурулган. Мелдештердин байге фонду
кесиптик бирлик комитети тарабынан каржыланат. Ош мамлекеттик университетинин кесиптик бирлик кызматын 2020 жылдан бери Абсамат Саттаров аркалап келет. Анын жетекчилигинде имараттардын айланасын жашылдандыруу, экологияны жакшыртуу максатында профсоюз уюму бир топ демилгелерди ишке ашырды. Университетте иштеп жаткан окутуучулардын же алардын жакындары кайтыш болгондо, табигый кырсыктардан жабыркагандарга, оор илеттер менен узак мөөнөт ооругандарга, операция болгон кызматкерлерге 2000 сомдон 30 000 сомго чейин материалдык жардам көрсөтүлдү. Майыптыгы бар кызматкерлерге да каржы жагынан көмөк көрсөтүлүп келет. Кесиптик бирлик комитети 1 октябрь эл аралык карылар күнүнө карата жыл сайын 500гө жакын кызматкерди калгадагы ресторандардын биринде сыйлайт. Коронавирус пандемиясында өзгөчө кырдаал жарыяланган алгачкы күндөн тартып атайын штаб түзүлүп, иш алып барылды. 2020 жылдын 27 апрелинде Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобековдун демилгеси менен профсоюз комитети жардамга муктаж 130 кызматкерге гуманитардык жардам жеткирди. 2021 жылы Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу профессордук окутуучулук курам маянасынан 1 миллион сом которуп берген. Ушул эле жылдын 18 сентябрында Ошму Баткен менен штабы түзүлгөн. Тажикстанга жакын жайгашкан айылдардан эвакуацияланган жашоочулар окуу жай даярдаган жатаканаларга жайгаштырылган. Психолог менен медицина кызматкерлеринен турган мобилдүү топ түзүлгөн. Мындан сырткары профсоюз иштерине кошкон салымы жана жигердүү эмгеги үчүн профсоюздун бир катар активисттери ардак грамоталар менен сыйланган. Бул жылдар аралыгында Абсамат Саттаров Борбордук профсоюз комитетинин диплому, Кыргызстандын билим кызматкерлеринин мыктысы ардак грамотасы, республикалык кароо сынактын кесиптик бирлик мүчөлөрүн окутууну уюштуруу боюнча баштапкы кесиптик бирлик комитети номинациясынын жеңүүчүсү деп табылган. Ошондой эле билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин Борбордук комитетинин билим профсоюзунун мыктысы төш белгиси менен да сыйланган. Ошондой эле Кыргызстандын билим берүү жана илим кызматкерлеринин Борбордук комитетинин, алардын Ош облусундагы профсоюз комитетинин жана Жетиген журналы өткөргөн бир катар сынактардын жеңүүчүсү болгон. Достор, бул чыгарылышта Айсезим Момонбаева Ошмунун студенттери кыргыз макалдарын канчалык билерин кызыгып көрдү. Кеттик анда. Сиз билесизби рубрикасынан чогуу көрөбүз. Кең саламат. Уялам мен, чогуу кой. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен негизи. Кандай булай? Саламатсызбы? Таярдап койсоңор. Саламатсыз бaba, мен жардам берем. Саламат. Баштап мына айтсаңар. Ооба, айтам да. Вообще билбейм. Азма шашылат модга кичче. Экзамен бар да. Еш жасойчу. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Ош мамлекеттик университетинин студенттеринен кыргыз макалдары тууралуу сурамжылоо жүргүзмөкчүбүз. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуздар. Мээнетиң катуу болсо, жеген татуу болот. мээнетиң катуу болсо, жемиши жумшак болот. мээнетиң катуу болсо, Жегениң ширин болот. Шынай? мээнетиң катуу болсо, Жегениң таттуу болот. мээнетиң катуу болсо, Жо, буну билбейт экенмин. мээнетиң катуу болсо, Тапканың таттуу болот. балалуу үй базар, Баласыз үй мазар. балалуу үй базар, Баласыз үй мазар. балалуу үй базар, Баласыз үй мазар. балалуу үй базар, балалуу үй базар, Баласыз үй мазар. балалуу үй базар. Вообще билбейм. Билим көптүк кылбайт. Өнөр аздык кылбайт. Рахмат. Билим көптүк кылбайт. Өнөр билбейт экен муну. Билим көптүк кылбайт. Билбейм муну. Өнөр аздык кылбайт. Ынтымак бар жерде, Ырыс бар. 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 ынтымак бар жерде. Ырыс бар. Китеп билим булагы. Өмүр билем чырагы. Билим өнөр чырагы. Китеп билим булагы. Не? Китеп билим булагы. Билим өнөр чырагы.
Китеп билим булагы? Билбейт экенмин муну. Не знаю. Китеп билим булагы? Билим акыл турагы. Достор, биздин берүүлөрдө ийгилик жараткан студенттер менен да тааныша аласыз. Азыр болсо Ош Мода жаңылыктарга кезек берели. Бизден алыстабай туруңуздар. Ош Мода Борбору Азия спутниктен талдоо жана аралыктан зондо Борбору Азия критикалык минералдар инновациялык борбору ачылып ишке кирди. Толук аймактагы кол өнөрчү айымдар жеке заттардан буюмдарды жасоону үйрөнүштү. Алдыда аны туристтерге сатыкка чыгаруу мүмкүнчүлүк бар. Ош Мунун кесиптик бирлигинин төрагасы шайланды. Жаңы жетекчи кандай пландарды ишке ашырганы турат. Саламатсызбы, бул жумадагы жаңылыктар топтомун сунуштайбыз. Аны мен Элина Майрамбек кызы тааныштырам. Эфирди жаңы ачылыштар менен баштайлы. Ош Мода Борбору Азия спутниктен талдоо жана аралыктан зондо борбору ачылып иштеп баштады. Ачылыш аземи 3 февралда болуп, ага ректор Кудайберди Кожобеков баштаган профессордук окутуучулук курам, чет өлкөлөрдөн жана өлкө аймагынан келген окумуштуулар катышты. Аталган жай спутниктен борбор катары Кыргызстанда алгачкы рет ачылып жатат. Ал университеттин келечек Мундун хабы борборунун базасында жайгашкан. Борбор спутниктин негизинде маалыматтарды чогултуп, илимий изилдөөлөрдү жүргүзөт. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Ош Мода Борбору Азиядагы маалыматтарды спутниктин негизинде чогултуп, илимий изилдөөлөрдү жүргүзө турган атайын борбор ачылып иштеп баштады. Ал университеттин келечек Мундун хабы борборунун базасында орун алган. Мында эл аралык долбоорлор менен иштеп, инвестицияларды тартса болот. Ошондой эле илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө шарт бар. Ал үчүн борбор заманбап жабдуулар менен толукталган. Келечекте Кыргызстанда ушул багытта адистер даярдалып баштайт. Борборлор менен чогуу кызматташтыкта илимий иш-чараларды чогуу жасоо Орто Азиянын ичинде, ошон менен бирге Кыргызстандын ичинде, ошол илимий иш-чаралардын кызматташтыктын негизинде илимий макалаларды жогорку деңгээлдеги Scopus баракчасындагы болгон жогорку журналдардын ичинде макалаларды жарыялоо максатында бул долбоор ишке кирип жатат. Борбор аркылуу илимий кызматкерлер, окумуштуулар, PhD докторанттар жердин жөнөкөй кыртышынан тартып, тоолуу аймактар боюнча илимий изилдөө жүргүзсө болот. Андыктан аларга спутниктик борбордун маалымат базасы менен иштөө актуалдуу. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей, мына жөнөкөй кыртыштардан баштап, ошол бийик тоолуу биздин территориябыздын баардык жеринде ошол изилдөөлөрдү биздин илимий кызматкерлер, PhD докторанттар илимий изилдөө жүргүзүш үчүн ошол данныйларды чогултуу эң актуалдуу маселе болуп атат да. Өзгөчө ошол мына климаттын өзгөрүшүгө багытталган илимий изилдөөлөрдө, жалпы ошол биздин табиятыбызды изилдөөдө, ошол жердеги статистикалык мындай маалыматтарды чогултууда ошол спутниктик биздин технология болмоюнча азыр так маалымат алуу кыйын болуп калды да. Долбоордун алкагында бир нече эл аралык базаларга кирүүгө уруксат алынган. Учурда Америка, Жапония, Кытай, Корея жана Европа өлкөлөрүнүн 25тен ашуун белгилүү спутник агенттиктери менен кызматташуу жүрүүдө. Ошондой эле аталган жай дүйнөлүк борборлор менен чогуу илимий иш-чараларды алып барат. Орто Азиядагы спутниктин негизинде маалыматтарды чогултуп, илимий изилдөөлөр жүргүзүп, анан эл аралык долбоорлор менен иштөө, инвестицияларды тартуу, коммерциализация, андан башка ушул келечектеги ушул багыттагы Кыргызстанда ушул багытта иштеген адистерди даярдоо, бакалавриат, магистратура, илим поздорду даярдоо максат коюлган. Борбордук Азия спутниктен талдоо жана аралыктан зондо борбору өлкөдө алгачкы жолу ачылып жатат. Элина Майрамбек кызы, Бигелди Абжапаров, Ош Мода жаңылыктары. Ийгилик каалайм, борбор кут болсун.
Окуу жай ушул эле күнү экинчи борборду ишке салды. Аталган жай Борбор Азия критикалык минералдар инновациялык борбору деп аталып, анда критикалык минералдарга илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, эл аралык уюмдар менен кызматташуу иштери алып барылат. Борборду жүргүзүүдө спутниктик сандык маалыматтар да колдонулат. ОШМУ сейрек кездешкен минералдарга илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүчү борборду ишке берди. Аталган жайда илимий изилдөөлөр жүргүзүлүп, эл аралык долбоорлор менен иштешет. Ошондой эле инвестициялар тартылып, келечекте Кыргызстанда ушул багытта адистер даярдала баштайт. Борбордун негизги максаттарынын бири азыркы учурда критикалык минералдар дүйнөлүк, Кыргызстан эле эмес, дүйнөлүк деңгээлде бул жогорку деңгээлде талап болуп атат да. Анан азыркы эле учурда ошо биздин өкмөткө бир топ өнүккөн мамлекеттерден инвестициялык кызыгуулар бар. Ошол инвестициялык кызыгуулардын негизи бул биз башка өлкөлөрдөн, ошол эле өнүккөн өлкөлөрдүн университеттеринин кайрылууларын көрүп жатабыз. Долбоордун алкагында таза энергетикалык технологиялар өндүрүлөт. Кыргызстандагы кендерди туруктуу казып алууга жана колдонууга көмөктөшөт. Аны менен бирге кендердин геологиялык таралышын жана запасын комплекстүү изилдеп чыгат. Борбордун ачылышына окуу жайдын жамааты, чет өлкөлөрдөн жана өлкө аймагынан келген окумуштуулар катышты. Биздин республиканын территориясында ошол эң сейрек кездешүүчү минералдар, бул керек болсо ошол кээ бир учурда алтындан кымбат баага ээ деп айтылат. Ошондой минералдар абдан көп деп аныкталган. Бүгүнкү күндө ошол минералдар кайсыл жерлерде, кандай формалары, кайсыл аттары, мисалы үчүн бир 40тан ашык ошондой минералдын түрү болсо, ошонун дээрлик 70%га жакыны ошол бүгүнкү биздин территорияда бар деген маалымат бар. Вот ушул багыттагы изилдөөлөрдү жүргүзүш үчүн атайын борбор ачылып атат. Борбор аркылуу илимий кызматкерлер, окумуштуулар, PhD докторанттар жердин жөнөкөй кыртышынан тартып, аймактар боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзө алат. Адистер бул изилдөөлөрдү жүргүзүүдө маалыматтар базасы менен иштөө актуалдуу болорун белгилешти. Элина Майрымбек кызы, Бигелди Абжапаров, ОШМУ жаңылыктары. Толу аймактагы кол өнөрчү айымдар табигый чийке заттардан жаңы дизайндагы буюмдарды жасоону үйрөнүп жатат. Мындан улам ОШМУнун педагогика, искусство жана журналистика институтунун улуг окутуучусу Кимия Төрөгелдиева Алай жана Чоң Алай районунун чебер айымдарын окутуудан өткөрдү. Тренинг Сары Могол айылында болуп, ага 30га чукул айыл катышты. Сары Могол Лелин чокусунун багындыруу маршрутунун башталган жери. Туристтик мезгилде бул жерге чет жактан конуктор көп келет. Буга байланыштуу окутуудан өткөн айымдар буюмдарды жасап туристтерге сатыкка чыгарууга мүмкүнчүлүк алышат. Семинар Түштүк Корея менен бирге ишке ашып жаткан долбоордун алкагында уюштурулду. 6 февралда ОШМУнун кесиптик бирлигинин төрагасына шайлоо өттү. Ага окуу жайдын бардык структураларынан атайын дайындалган 165 делегат катышты. Төрагалыкка талапкерлигин Абсамат Сатаров жана индустриялык педагогикалык коллежинин окутуучусу Эгемназар Кутбийдунов көрсөттү. Бирок Кутбийдунов талапкерлигин өз ыктыяры менен алып салды. Делегаттардын дээрлик баары Абсамат Сатаровду колдоп, экинчи мөөнөткө шайлашты. Абсамат Сатаров кесиптик бирликтин төрагалыгына 2020-жылы шайланган. Ага чейин ОШМУнун медицина факультетинде морг башчысы, лаборант, окутуучу, улуг окутуучу, кафедра башчысы жана декандын окуу иштери боюнча орун басары кызматтарын аркалаган. Эми төрага алдыда кандай пландарды ишке ашырганы жатат. Кабарчыбыз жооп алды. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинде кесиптик бирлик комитетинин 35-чи отчеттук кайруу шайлоо конференциясы өтүп жатат. Буга факультеттерден, бөлүмдөрдөн жана студенттерден турган жалпы 178 делегат шайланган. Учурда бул кызматка ОШМУнун 2 кызматкери талапкерлигин койгон. ОШМУда 2020-жылдан бүгүнкү күнгө чейин бул кызматты аркалап келген Абсамат Сатаров учурда ал өзүнүн 5 жылдык отчетун берип жаткан учуру. Биз көптөгөн кызматкерлерге жардам берүүгө аракет жасадык жана жеткирилди десем болот. Шайлоо 2 саатка созулду. Делегаттар болсо кагаз түрүндө добуш берип жатты. Добушка койсок. Рахмат. Анда жыйынтыгында эң көп добуш менен экинчи мөөнөткө кайрадан Абсамат Сатаров шайланды. Каршы алыш жок. Бир добуштан кабыл алынды. Сатаров Абсамат Сатарович Ош мамлекеттик университетинин кесиптик бирлик комитетинин төрагасы болуп шайланды.
Сатаровдун жеңишин жамаат жылуу кабыл алып, ректор Кудайберди Кожобеков өзгөчө куттуктады. 5 жылда бир ушундай кызык мероприятие болуп турат. Мен азыр эстеп отурам, биринчи ректор болуп шайланып келгенден кийинки ушул жерде ушундай процедура өтүп, Абсамат Ерматович ошондо биринчи жолу мөөнөткө дайындалган эле. Мына экинчи жолу сиздердин колдооңуздар менен кайрадан дайындалып атат. Ошондуктан биринчи кезекте өзүм атымдан, ректораттын атынан Абсамат Ерматовичти куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Жамаат добуш берүү адилеттүү өткөнүн айтып, шайлоочулар правкомдун төрагасынын аткарган иштерине мындайча баа берди. Абсамат Ерматовичтин 5 жыл бою иштеп көрсөткөн ишин жакшынакай кылып, көрүнүктүү кылып көрсөтө алды. Бир эле мисал могу китепче. Мен канча жерде иштесем, канча жолу ушундай чогулуштарга катышсам, бир дагы жолу мындай жакшынакай кылып, эсеп кысап кылып, көрүнүктүү көрсөткөн бир дагы төраганы көргөн эмес элем. Мен ошон үчүн өтө ыраазымын. Иштерине ийгилик каалайм. Негизинен буга чейинки иштерди айтып кете турган болсом, Абсамат Ерматович менен биргеликте биз студенттик бакча аппараты чогуу иш алып барып келгенбиз. Анан буга чейинки кандай гана иш-чаралар болбосун, бардыгын студенттерди, жаштарды Абсамат Ерматович колдоп келет. Шайлоо аяктаган соң биздин чыгармачыл топ Сатаровдон алдыдагы пландарын, аткара турган иштерин сурады. Кийинки 5 жылдыкта негизинен азыр биздин университетте жалпы эле Кыргызстан коомчулугунда санариптештирүү өтүп атат. Ошол бардык нерсе ачык айкындуулукка, ошол канча каражат болсо, ошону эл ушул өзүнүн сайтта көрүп тура турган жана жогоруда талапкер болгон Кутбидин уулу Игемназардын бизге берген сунуштарын сөзсүз түрдө кабыл алабыз. Ошону менен бирге жанагы юрист Жамал Эжекемден берген сунуштарын биз кабыл алып, биргеликте иштегенге аракет кылабыз. Кесиптик бирлик комитетинин негизги милдеттеринин бири кызматкерлердин эмгегин коргоп, алардын жумуш шартын жакшыртат, илимий педагогикалык чыгармачылыкты колдойт. Мерим Айтмаматова, Равшанбек Каримов, Ошму жаңылыктары. Бул жумада университетте Кыргызстандын климаты, анын өзгөрүшүнө өлкөдөгү жана Борбор Азиядагы суу ресурстарынын экосистемаларына тийгизген таасири талкууланды. Жыйынга окутуучулар, эксперттер, изилдөөчүлөр жана техникалык адистер катышты. Анда Борбор Азия университет менен Ошмунун эксперттери адаптация стратегиялары, аймактык экологиялык шарттар боюнча өз изилдөөсүн сунуштады. Ошондой эле климаттын калктын ден соолугуна тийгизген таасири жана туруктуу өнүгүү максаттары айтылды. Бул жыйын Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан тоолорду туруктуу өнүктүрүү программасынын алкагында уюштурулуп жаткан бир катар иш-чаралардын бөлүгү болуп саналат. Программа климаттын туруктуулугу, мөңгүлөрдү сактоо, туруктуу экономикалык өсүш жана климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоодо салттуу билимдерди интеграциялоо сыяктуу негизги аймактык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Ошмуда студ талант сынагынын жеңүүчүсү аныкталды. Бул факультеттер аралык ыр-сынак. Финалдык бөлүгүндө 5 студент биринчилик үчүн ат салышты. Жыйынтыгында 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарды педагогика, искусство жана журналистика институтунун студенттери эч кимге берген жок. Долбоор салтка айланып, быйыл 2-чи рет өткөрүлдү. Аны Ырыспай Абдыкадыров атындагы Маданий эстетикалык борбору окуу жайдагы студенттерге моралдык дем берүү, таланттуу студенттерди табуу, өз ара ынтымагын арттыруу максатында уюштуруп келет. Кененирээк Мерим Айтмаматованын материалында сөз болот. Даярдык негизинен жакшы, азыр сезимдерим мыкты деңгээлде. Албетте конкурста утканда бир башкача сезим болот экен. Мен финалда Sam Smith'nin Lay Me Down деген чыгармасын аткардым. Жандуу инструменттин коштоосунда. Бүтүрүүчү болгонума байланыштуу 2 отчеттук концертимди азыр даярдап атам. Бир ошол академический ырдоо боюнча Кудайым буйруса ушул жерде өтөт. Экинчиси болсо өзүм филармония жамааты менен Ырыспай Абдыкадыров атындагы
филармония жамааты менен. Быйыл ректорубуз Кудайберди Капаралович агайыбыз да колдоп берип, мына ушул быйыл дагы 2-жыл өтүп келатат. Буйруса кийинки жылы дагы пландаштырып атабыз. Жакшы мындан да бир чоңураак деңгээлде уюштуруп өткөрөбүз деген максаттарыбыз бар. Ошмунун бизнес паркы 2024 жылдын эң мыкты бизнес инкубатору аталды. Мындай наамды Борборго визитка журналы ыйгарды. Сыйлык окуу жайга стартаптарды жана жаш ишкерлерди колдоо багытында жасап жаткан ийгиликтүү иш-аракеттери үчүн берилди. Ал эми бизнес парктын резиденти болгон жетек компаниясы 2024 жылдын эң мыкты IT компаниясы деп табылды. Мекеме санариптик индустриянын өнүгүүсүнө жана инновацияларды жайылтууга салым кошуп келет. Сыйланышты. Визитка журналынын сыйлыгы жетишкендиктери таануу гана эмес, Кыргызстандын бизнес коомчулуктун өнүгүүсүнө салым кошкон шыктандыруучу аянтчы болуп саналат. Эфирде ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Достор, мына ушундай кызыктар менен биздин чыгарылыш соңуна чыкты. Сиздер менен мен Жасмина Кудайбердиева жана кесиптешим Бигелди Абчапаров болду. Биздин көрсөтүүлөрдү Тимедиа регион телеканалдарынан жана Ош мамлекеттик университетинин социалдык тармактардагы бардык баракчаларынан көрсөңүздөр болот. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.